Саламатсыздарбы? Парламентаризм сабактары талкуусунун бүгүнкү коногу Ата Мекен фракциясынын лидери Айсулуу Мамашева. Кош келдиңиз. Саналуу айлардын ичинде Жогорку Кеңештин 6-чакырылышы өзүнүн ишин жыйынтыктайт. Сиз жетектеген Ата Мекен фракциясы үчүн бул чакырылыш эмнеси менен эсте калмакчы? Чынын айтсам, 6-чакырыш Ата Мекен фракциясы үчүн абдан мындай оор чакырылыштан бири болду. Өзүңүз билгендей, биздин бир нече депутаттарыбыз соттолуп бүгүнкү күндө эркиндикте жүрүшөт. Бирок дагы эле сот иштери мындай жабылбай созулуп жатат. Ошол эле учурда мындай аз болгондугубузга карабай, ушул натыйжалуу иштегенге аракет кылдык. Бир нече өзгөрүүлөр болду, бирок ага карабастан ушул ынтымакты фракциянын ичинде сактап келгенге бүгүнкү күндө дагы ушул аракет кылып иштеп келатабыз. Бир нече жакшы мыйзамдар жазылды, бир нече жакшы демилгелер болду. Ар бир фракциянын депутаты колунан келген ушул бүт мындай тажрыйбасын дагы ушул жардамды да берди. Ушул мындай Ата Мекен фракциянын жумушу мындай жемиштүү болду деп эсептейм. Шайлоо алдында берген убадалардын канчасы аткарылды, канчасы аткарылбай калды деген суроолор барбы сиздердин ичиңиздерде? Ичибизде дагы бар, бирок мындай биздин шайлоочулар көп бул суроону беришет. Анткени мындай айтканда бир кол менен сезген бир результаттарды мындай сурап атышат да, бирок тилекке каршы ушул парламенттин эң мындай кичинекей фракция болгонуна карата, оппозиционный фракция болгонуна карата мындай чоң мындай убагында берилген убадаларды аткарганга мүмкүнчүлүк дагы мындай болбой калат экен да. Мындай айтканда, анткени көпчүлүк биздин ушул Жогорку Кеңеште болгон мыйзамдарды дагы көпчүлүк колдобосо, анда өтпөй калган учурлар да болгон. Ошол эң негизги аткарылбай калган убада кайсыл болду? Аткарылганы кайсыл болду? Чынын айтсам, бул абдан мындай татаал суроо, бирок анткени шайлоо учурунда ар кандай убадалар берилет экен, бирок иш жүзүндө иштеп баштаганда бул таптакыр эле башка жагынан болот экен да. Башка жагынан кандай десем, ар кандай көйгөйлөр чыгат. Ошол эле учурда ушул бир эң чоң маселелердин бири ушул жаңы коңуштарды ушул мыйзамдаштыруу мыйзам болгон, бирок ал мындай Жогорку Кеңеште бир кандай десем, политикалык колдоо таппай, кабыл алынбай калды. Ошондой бир чоң мыйзамдар болгон. Ошондуктан мындай суу кодекси боюнча, ушул мөңгүлөр мыйзам боюнча колдоо таппаган мыйзамдар да болгон. Ушундай тилекке каршы биздин эң мындай бир негизги убадаларыбыз орунду таппай, колдоого ээ болбой өтпөй калган учурлар болду. Эң чоң жетишкендик менин оюмча бул бирден бир маселеси бул ушул гемодиализ маселеси. Анткени бул мыйзам, бул маселе биздин фракциябыз менен эң ушул башынан баштап көзөмөлүбүздө болуп, бүгүнкү күндө ушул өзгөчө кырдаалда болгон учурларда дагы бекер гемодиализге кирбеген биздин бейтаптарды, аларды дагы ушул бюджеттен акчаны коштуруп дагы киргизип, бүгүнкү күндө ушул гемодиализге муктаж болгон, ушул бекер гемодиализге муктаж болгондордун толук кандуу мындай жабылды деп айтсам болот да. Бардык бейтаптар бүгүнкү күндө ушул өкмөттүн эсебинен бекер гемодиализди алып атышат. Сиздердин фракция 5-чакырылышта дагы көтөрүлгөн негизги маселелердин бири бул жанагы жерлерди трансформация маселеси болчу.
Азыр мына ошол трансформация кыймылы, ошонун артында турган жүздөгөн адамдардын алдында мисалы сиздер өзүңүздөрдү ыңгайсыз сезесиздерби? Сөзсүз, анткени кайсы мыйзам өтпөй калса дагы мындай абдан өкүнүчтүү болот да. Анан бул деген мыйзам жөн жерде жазылбайт да. Керектүү мыйзамдар жазылганда, ушул биздин жарандарыбыз суранган көйгөйлөрдү чечип бериш үчүн мыйзамдар жазылганда, сөзсүз түрдө мыйзам өтпөгөндө абдан өкүнүчтүү болот. Анан биз бул жоопкерчиликти сезебиз, бирок буюрса ушул 7-чи чакырышка Ата Мекен фракциясы партиясы өтүп калса, бул ойду калтырбай, бул убаданы мындай көбүрөөк добуштарга ээ болсок, көпчүлүккө коалицияга кирип калсак, анда бул убаданы толугу менен аткарганга аракет кылабыз. Ушул жылы сиздердин фракция бир чоң жаңылык менен баштады ишин. Алмамбет Шыкмаматов мына жыл соңунда фракция лидерлигинен дагы, партиядан дагы кетип калды. Ушундай тажрыйбалуу саясатчынын кетиши сиздерге кандай кыйынчылыктарды алып келди? Мен үчүн бул абдан чоң, мындай айтканда, шок болду. Бардыгыбыз мындай айтар сөздү деле таба албайт экенсиң, бирок бул Алмамбет Бекенин, Алмамбет Асаркановичтин чечимин колдогондон башка мындай мүмкүнчүлүк деле жок болот экен да. Анткени ушул эки тарапташ, эки достун ортосунда болгон түшүнбөстүктөр ушундай, кандай десем, күчөп кеткенине биз сөзсүз түрдө мындай өкүндүк деп айтсам болот. Бирок бул ар бир адамдын өзүнүн жеке пикири болгонунан, ар бир адамдын өзүнүн жеке жашоосу болгонунан эч кандай, мындай кандай десем, таасирди дагы тийгизе албайт экенсиң да. Ошондо чынын айтсам, бүгүнкү күндө дагы мен жеке өзүм Алмамбет Беке, Алмамбет Асарканович кайра Ата Мекен фракцияга кайтып келсе жакшы болот эле деген ойдомун. Анын ушул фракцияда жоктугу эмнеден улам сезилип атат? Кандай учурларда? Алмамбет Асарканович өзү абдан, мындай айтканда, мировой адам деп коюшат мындай адамдарды. Анан ар бир ситуацияда жакшы жактарын таап, мындай дипломат деп айтсам болот. Ушундай учурларда көп сезилет өзгөчө мага. Мен лидер болгонума бир аз эле убакыт болду, бирок ушул убакыттын ичинде бир нече мындай көйгөйлөрдү башыман өткөрүп, өзү негизи политикада кыз кишиге, эркек кишиге караганда кыйыныраак болот экен. Бирок ага карабастан ушул милдетимди мындай менин коллегаларымдын ишенимин аткарганга толук аракетимди жасап атам. Бирок муну убакыт эле көрсөтөт окшойт. Кайра келсе болмок дедиңиз. Мисалы Текебаев менен Шыкмаматовдун ортосундагы мамиле белгилүү. Ал эми мына сиз ошо фракция лидери катары кайрылып көрдүңүзбү? Алмамбет Асарканович кайра келиңиз, сиз бизге керексиз деп. Мындай сөздөр болгон, бирок эркектердин ортосунда болгон эки мындай көптөн бери дос болуп жүргөн адамдын мамилеси башкача болот экен. Ошондуктан бул маселени өздөрүнө эле калтырып койдук да. Анткени болгон аракетибизди кылып көрдүк, бирок бул чечимди экөө эле кабыл алышат да. Анткени Омурбек Черкевич менен Алмамбет Асаркановичтин ортосунда болгон мамиле. 2015 жылы Жогорку Кеңештин эң жаш депутаты болуп келдиңиз эле. Мына азыр болсо фракция лидерисиз, эң жаш фракция лидерисиз. Ушул мамлекеттик кызматта тажрыйбаңыз жок, бизнестен келген өкүл катары Садык Шернияз, Никитенко, мисалы Иманалиев, Сайдулла Нишанов сыяктуу тажрыйбалуу дасыккан депутаттарды жетектөө кыйынбы же оңойбу? Сөзсүз түрдө кыйын. Лидер болуу өзгөчө кыйынчылык, бул сыноо. Бирок ошол эле учурда бул абдан чоң тажрыйба. Анан ушул тажрыйбага ээ болгонума мен ыраазымын. Анткени ушул бардык ушундай
чын эле сиз айтып кеткендей, белгилеп кеткендей, биздин фракциябызда эң мындай политически значимый фигуралар абдан көп. Ошол эле учурда абдан кандай десем, опыты бар, жетишкендиктери абдан чоң болгон фракциянын лидери болуп калганына бул өзгөчө сыймык. Бирок оор болгону түз эле ачык айтышым керек, оор, анткени ар кандай маселелер болот, ар кандай тил табышасың, табышпайсың, бул деген абдан чоң дипломатикалык мындай сапаттарга ээ болушуң керек да. Ушундай менин мыкты коллегалар менен бирге иштешкени лидер катары. Алар сизди чындап эле угабы, же бул жаш али тажрыйба чогултушу керек деп сиздин мындай сунуштарыңызды, өтүнүчтөрүңүздү мындай четке каккан учурлар да болобу? Ар кандай болот, сөзсүз түрдө. Кээде мен өзүмдүн позициямды түшүндүрүп, мындай өзүмдүн позициямды туруп алганда мындай колдогон дагы бар, колдобогондар бар. Бирок биз ар бирибиз депутат болуп келгенбиз, ар бирибиздин өзүбүздүн оюбуз бар, өзүбүздүн пикирибиз бар. Анан ар бир депутаттын аброю бар. Ошон үчүн мен эч качан мындай бардыгына түшүнүп мындай мамиле кылам да. Анткени мындай бир принципиалдуу маселеге келгенде фракциянын ою керек болгондо бардыгыбыз чогулуп, анткени фракциянын лидери болгону менен өзүң чечпейсиң да. Мындай айтканда, бир маселе болсо, ал маселени чогуу талкуулап, чогуу чечишибиз керек. Анткени лидерлик бул мен айтканымды кыласың дегенде эмес. Бул деген ар бир фракциянын өкүлүнүн сунушун угуп, анан бир чечимге келүү. Мындай айтканда, бир золотой серединаны тапкан позиция деп ойлойм да, фракциянын лидеринин ушул позициясы. Партия лидери Өмүрбек Текебаевден кеп кеңеш алып турасызбы, же болбосо ал фракциянын ишине таптакыр киргизбейби? Омурбек Черкесович фракциянын ишине таптакыр киргизбейт. Ушул партиялык көйгөйлөр болгондо, партиялык жумуштар болгондо сөзсүз түрдө сүйлөшүүлөр жүргүзүлөт, сүйлөшөбүз. Бирок ушул фракциянын ичиндеги болгон маселелерди фракциянын өкүлдөрү менен чечебиз. Бирок эми Текебаев мисалы сизге салыштырмалуу абдан эле тажрыйбалуу, дасыккан, көрүнүктүү саясий инсан. Сөзсүз. Анан кийин фракция лидери аны менен кур дегенде мындай тең тайлашып туруш үчүн анда да бирдемке болуш керек да, бир кандайдыр бир саясий көрөнгө болуш керек. Экөөңүздөрдүн ортоңуздар мына эң тажрыйбалуу саясатчы менен эң жаш саясатчынын ортосундагы диалог кандай болот? Диалог көбүнчө мындай айтканда акыл насаат боюнча болот. Анткени бир совет керек болсо сөзсүз түрдө кайрылам. Бир мындай өз негизи бул 5 жылдык тажрыйба жөндөн жөн кетпей, ушул кээ бир нерселерди көзүм жеткен учурларда өзүм чечим кабыл алам. Көзүм жетпесе, ушул мен коллегаларыма кайрылып, алардын тажрыйбасын ушул угуп кандай болгон, бирок акыркы чечимди сөзсүз түрдө өзүм кабыл алганга аракет кылам. Бирок чынын айтсам, ушул жанымда иштеген менин кесиптештериме абдан ыраазымын. Анткени ушул жаштыгыма карабай, дайыма мындай туура жолго салып, туура маанилүү советтерди берип, бүгүнкү күндө ушул кичүү болсом дагы ушул толук кандуу мага колдоо көрсөткөнгө аракет кылып, мындай айтканда жолун улап кеткенге мындай направленияны көрсөтүп атышат деп айтсам болот да. Мына атамекен оппозициялык милдетин толук аткарып жатат деп айтууга болобу? Ошо 5 жыл ичинде кандай болду? Коалицияда да болуп көрдү, мына оппозицияда да жүрдү. Текебаев, Жакупова, Салянова сыяктуу мындай күчтүү депутаттардын ушул фракциядан кетип калышы,
фракциянын мындай алсыраткандай болдубу же байкалган жокпу? Омурбек Черкешевичтин парламентте жоктугун ар бир саясатчы дагы билет, көрөт, сезет. Ар бир жөнөкөй жаран дагы көрөт, сезет. Анткени Омурбек Черкешевичтин парламентте өзүнүн орду бар, өзүнүн кадыр баркы бар. Ошон үчүн бул мындай бардык биздин жарандарыбызга сезилди, окшойт деген ойдомун. Ошол эле учурда бүгүнкү күндө кандай десем, кээ бир учурларда сөзсүз түрдө оппозициянын үнү дагы, ою дагы керек. Анан ал ролду жакшы эле аткарып келебиз деген ойдомун. Бирок ошол эле учурда, мисалы бүгүнкү күндө карасак, көп нааразычылыктар болуп атат. Эмне үчүн ушул өкмөттүн отчетун колдоп, ушул канааттандыруу бааны койдуңар деп. Бирок мен ушул баса белгилеп кетким келет. Ушундай оор кырдаалда, оор учурда биз бир муштум болбосок, анда бизге кандай десем, бул туура эмес болот да. Өзү ар бир элдин кээ бир учурларда мындай ынтымакты көрсөтүп, ынтымактуу бир өзүнүн позициясын көрсөтүш керек да. Ошон үчүн мен биздин жарандарыбызга кайрылгым да келет. Ушундай оор кырдаалда бөлүнбөшүбүз керек. Өзгөчө ушундай оор кырдаалда бардыгыңарды ынтымакка чакыргым келет. Бирок эми ошого карабастан өтө таң калыштуу, чынында эле эл деле таң калып атат. Нормалдуу парламенттик системасы бар өлкөлөрдө оппозициялык фракциялар премьер-министрди сындайт, өкмөттүн ишин сындайт, анан каршы добуш берет ар дайым. Кыргызстанда болсо сиздер сындайсыздар, абдан жакшылап сындайсыздар, бирок аягында колдогон добуш бересиздер да. Ушуга багыл журналисттер дагы, эксперттер дагы, жөнөкөй карапайым атуулдар дагы таң калып атат да. Чынында эле ушундай болушу керекпи же башкача болушу керекпи? Азыр өкмөттүн мындай айтканда кетиргендин эч пайдасын да көрбөйбүз деген ойдомун. Анткени өзүңүз билгендей, азыр өзгөчө абалда бул мындай айтканда бир чоң каталардан болушу мүмкүн деген ойдомун. Анткени бүгүнкү күндө өкмөт иштеп аткан учурда ушундай мындай колу бутунан кесип кайра жаңы өкмөттү курганча, кайра жаңы министрлерди койгончо ошол эле учурда бир аз эле калды, жаңы шайлоо өткөндөн кийин кайра жаңы өкмөт келет. Бул туура эмес болот деген ойдомун. Бул жеке менин өзүм оюм. Эмне үчүн мен ушул биздин өкмөттүн бардыгы сындадык, сиз айтып кеткендей. Анткени катачылыктар чындап эле көп болду. Чындап эле көп нааразычылыктар болду, чындап эле көп көйгөйлөр чечилбей калды. Бирок ошол эле учурда бүгүнкү күндө биз өкмөттү чечсек, кандай өзгөрүүлөр болот? Анан бул өзгөрүүлөр өзү мындай ага мындай айтканда стоящий болобу же болбойбу? Бүгүнкү күндө биз ушул кырдаалды биринчи иретте карап, өкмөттү чечкенге андай бул менин оюмча туура, таптакыр эле туура эмес болмок деген ойдомун. Бирок сын пикирлер дайыма айтылчу, мындан дагы ары айтылат. Анткени бул биздин жумушубуз. Бирок колдогону же колдобогону бүгүнкү күндө менин оюмча башка альтернатива, мындай альтернативдүү жол жок. Анткени бир аз эле калды. Алдыдагы шайлоого даярдык кандай? Ата Мекен партиясы мына 2011-жылдагы, 2015-жылдагы аз сандагы орун менен эле келди да, парламентке өттү. Эми мына 2020-жылы бул партия парламенттин сыртында калышы ыктымал деген да божомолдор айтылып жүрөт. Сиздердин ушул ички, ошол фракциянын ичиндеги, партиянын ичиндеги депутаттардын, саясатчылардын бул багыттагы көз карашы кандай болуп атат? Бул шайлоо таптакыр башкача болот деген ойдомун. Балким Ата Мекен фракция көбүрөөк добуштарга ээ болот, балким азыраак добуштарга ээ болот. Муну убакыт эле көрсөтөт. Бирок
бүгүнкү күндө сөзсүз түрдө бир эле нерсе белгилүү. Ата Мекен партиясы шайлоого барат, шайлоого катышат. Партиянын ушул составы кандай болгону бүгүнкү күндө белгисиз, анткени сүйлөшүүлөр дагы эле жүргүзүлүп жатат. Бирок ошол эле учурда андан кем эмес тажрыйбалуу, ар бир өзүнүн чөйрөсүндө тажрыйбалуу инсандар келет деген принцип Ата Мекен партиясынын курамы түзүлгөндө бул принцип калат. Ата Мекен ушу шайлоодо башка саясий уюмдар менен, партиялар менен, лидерлер менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп биригиши ыктымалбы? Ыктымал, сөзсүз, анткени бул өз негизи парламентаризмдин, биздин өлкөбүздө парламентаризмдин мындай кичинекей партиялар чоң партияларга кошулуп укрупненияга барган бул туура жол деп ойлойм, деп эсептейм. Ошондуктан сөзсүз түрдө мындай дагы учурлар болот, бирок ким менен кандай болот азырынча мен сизге жооп бере албайм. Муну буюрса ушул бир нече убакытта убакыт көрсөтөт деп айтсам. Партиялардын жүрүштөрүн, ошол аракеттерин кайсыл убакытта билиш ыктымал? Сентябрдабы же болбосо жакынкы эле апталардабы? Менин оюмча жакынкы эле апталарда, бирок ушул акыркы тизмелер ушул күзгө барып түзүлөт деген ойдомун. Депутаттык деген кандай экен? Мына сиз өзүңүз кандай тыянакка келдиңиз? Жаш депутат катары келдиңиз, 5 жылдык мындайча айтканда мектептен өттүңүз, саясий мектептен. Анан кийин мына ишкер адамдар үчүн тынч эле бизнесте жүрө бергени жакшыбы же болбосо саясатка аралашканы туурабы экен? Чынын айтсам, мен бул Кудайдын буйругу экен, депутат болуу. Бул сыноо экен, анткени айтат го, Кудай ушул бир бийлик берип сынайт экен, бир акча берип сынайт экен, ушул бир кыйынчылыктарды берип сынайт экен. Ушул сыноодон канча ийгиликтүү өтсөң, ошончо мындай айтканда ошончо жакшылыктарга ээ болот экенсиң да. Мен үчүн бул 5 жыл абдан эле оор болду деп эсептейм, анткени кандай жумуш жасабасаң дагы сын дайыма айтылат экен. Ошондой болсо дагы сиз ушул бизнестен ушака келбей эле койбой, саясатка келбей эле жүрө бербей деген ойго келдиңизби же ушул саясий ишмердүүлүгүңүздү мындан ары улантасызбы? Азыркы учурда улантамбы же улантпаймбы, мен аны айта албайм. Анткени чынын айтсам, мисалы бизнесте ошол эле күч аракетимди бизнеске кетирсем, мындан да чоң жеткендиктерге жетмекмин. Бирок саясатта ушул 5 жылды кетирип кандай натыйжага келгениңди артыңа карап карасаң, сөзсүз түрдө мындай жемиштерге, мындай жетишкендиктерге жеткен жокмун. Ошондуктан дагы ушул кыргыз элиме кызмат жасагың келеби деп сурасаңыз, ооба келет деп айтам. Бирок балким кандай бизнесте иштесем дагы бул жумушумду улантып кете берем. Саясатка келбеген учурда дагы ушул колуман келген жардамды жарандарга берип, кандай ушул көйгөйлөрдү чече турганга мүмкүнчүлүктөрүм болсо, ал жумушту мен уланта берем. Бирок ошол эле учурда саясат аркылуу кыламбы же бизнес аркылуу кыламбы, бул муну убакыт эле көрсөтөт. Маегиңизге рахмат. Парламентаризм сабактары талкуубуз ушуну менен соңуна чыкты. Биз менен бүгүн Ата Мекен фракциясынын лидери Айсулуу Мамашева болду. Саламатта калыңыздар. Парламент табиаты ушундай. Сиз уялдыңызбы? Азыр элди багышыбыз керек. Биздин айылды элди эл өзү багат. Это избавиться от привычек.